Самара Каримова кайрадан жетекчи болду. Бул тууралуу Чынара Карасартова аттуу Facebook колдонуучусу жеке баракчасына жарыялады. Бул кайрылууну Facebook баракчасына чыгарып берүүмдү өтүнүшкөн экен. Автордун жазганын алымча кошумчасы жок, өлтүр чекетине тийишпей чыгардым. Урматтуу министр Нуржигит Кадырбекович, сизге кайрылганыңыздын себебин айта кетейин. Сиз министрлик орунга келбей жатып, кызмат бөлүштүрө баштаганыңызга жол болсун. Мүмкүн жаңылыш уктук. Же Самаранын кезектеги мактанычыбы десек, өзү WhatsApp'та мугалимдерге тааныш соттон утуп алган чечимин WhatsApp аркылуу жөнөтүп жатат. Соттордун дагы урааны пулуң болсо кулуңмун экенинде билебиз. Аларга ишенич жок. Баарына белгилүү. Оштун ханышасымын деп өзүн көкөлөткөн Самара Каримованы Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчилик орунга сунуштадыңыз. Эгер сиз билбесеңиз, эсиңизге салып коелу. 2018-жылы 24 октябрда буйрукка кол коюлуп, айтылган окуу жайга жетекчи болуп учурдан пайдаланып, стат катчысы Секимов деген Эркул өрдөк жокто чулдук бий болуп, айтылган окуу жайга Самара Королева Соройду Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчи кылып дайындап, буйрукка кол койгон кызмат ордуна келгенде коллектив кабыл албай кууп чыкканбыз. Ошол тапта жаңы министр Азамат Капаровичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Мыйзамдын негизинде чечип бергенине келип текшерип, мыйзамга туура келбейт. Стат секретар буйрукка кол койгонго акысы жок деп выговор берген. Педагогикалык билими жок. 5 жылдан кем эмес мугалимдик тажрыйбасы жок. Ошол менен бирге коллектив иштешпейбиз деп баш тартканын эске алып, буйрукту кайтарып алган. Самара ошол кезде мыйзам боюнча 6 айдын ичинде кайра сотко бергенге укугу бар эле. Бирок билиминин жетишсиздигин билип кайрылган эмес. Самара азыр Жалал Абадтагы музыкалык техникумда сырттан окуйт. Эми 2 жыл 3 ай өткөндөн кийин Азамат Капарович кетип калганын пайдаланып, тааныш сотуна кайрылып, кайра жетекчиликке чечим чыгартып алат. Аны сиз балекеттей билесиз. Угушубузча буйрукту сиз чыгарыпсыз. Сиз эч нерсесин карабай, мыйзамды бузуп, кайра окуу жайга жетекчиликке дайындап жатыпсыз. Нуржигит менин сөзүмдү эки кыла албайт. Каалаган кызматыма коет деп жар салып жүргөнүн угуп жатабыз. Же сиздин коркок билишиңиз бар. Мүмкүн акчасына мас болуп буйрук чыгардыңызбы? Же жеке мамилеңиз барбы? Аны айта албайбыз. Ага чейин 28 октябрь 2017 жыл Сулайман Тоо музейине дагы жетекчи болуп барганын, ал жерде дагы коллектив кабыл албай койгонун эл билет. Мыйзам боюнча педстажын мугалимдик кесипте аркалаш керектигин сиз билбейсизби? Азыр Кыргызстан кинотеатрында дагы директорлук кызматта. Ага ыраазы болбой 3 кызматты көксөп жатканы ач көздүкпү же өзүн чын эле Ош ханышасы эри Асан Мансуров король сезип алышып, Ошту менчикке айлантып алышкандай? Биз иштеше албайбыз. Себеби учурда жетекчибиздин тажрыйбасы, иш билгилиги, коллектив менен тил табышкандыгы, коллективдеги жаңы өсүп келе жаткан мугалимдерге, ошол эле учурда көп жылдык эмгеги бар ардагерлерге стимул берип, ар кандай сыйлыктардын ээси кылып келет. Окуучулардын дагы билим деңгээли бир топ жогорулап, республикалык, облустук, райондук кароо сынактарда алдыңкы орунду багынтып келебиз. Эски эч кандай ремонту жок имаратты оңдоп түздөп, жаркыратып койду. Жаш жетекчи болсо дагы азыркы жетекчибизге чейин иштеп кеткен жетекчилерге караганда өзүнүн билим деңгээлин, иш билгилигин көрсөткөнгө жетишти. Иштеп жаткан кыйын жетекчилерди көрө албай алмаштырып, башаламан кылганды качан токтотосуңар? Эгерде Самара келе турган болсо, Садыр Жапаров баш болгон бийлик бутактарына кайрылууга аргасыз болобуз. Чымчыкты сойсо дагы касапчы союш керек. Сизди биз сыйлап, жаш министр келди. Эми маданият тармагы өсүп, бийик деңгээлге жетебиз деп сизге чоң үмүт артканбыз. Колдоп, аябай сүйүнгөнбүз. Биздин жана жалпы маданият кызматкерлери колдошкон. Бизге өзүбүздүн жетекчибиз калышы керек. Жок дегенде 5 жыл иштеп берсин. Алдыда окуу жайдын мындан дагы жогорку тепкичке көтөрүлөт деген максаттарды жокко чыгарабыз. Эгер Самараны алып келсеңиз, анда маданият кызматкерлеринин душманы сиз болосуз. Бирок сизге ишенебиз. Туура чечим чыгарат деген үмүтүбүз чоң. Алдын ала ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул ишти туура калыс коллективдин кызыкчылыгы үчүн чечип берет деген оюбуз ишке ашсын. Жообуңузду күтөбүз. Аты жөнүбүздү
жаза албайбыз. Биз дагы Ошто жашаш керек.